Союз мезгилиндеги эркиндик кырманына 2 бөлмө курулуп, толук эмес орто мектеп болуп 1984-жылы негизделген. Сузактагы Мундуз айылында бир гана ушул мектеп бар. Анда окуучулар 11-класска чейин билим алышат. Окул класстарындагы пайдубалдарында жаракалар пайда болуп, пол жана чатыры чириген. Чөгүп кеткенде полдорчу. Мектебибиздин абалы өтө начар, аварийный состоянияда. Жылда ремонт кылабыз. Ремонттон ремонтко жетпейт. Жарылып кеткен, шпаклып калат, ошол жерин шуап, кайра оңдойбуз. Бир нече убакыт тургандан кийин баягы жаракалар кайрадан эле мурдак акыбалга келип, жараксыз абалга келип калып атат. Көптөгөн жерлер кайрылсак да эч кандай жыйынтык жок болуп атат. Мектептин жетекчилиги 12 жылдан бери кайрылбаган жери калбаганын айтат. Алгылыктуу жооп болгон эмес. 2018-жылы балдарды окутуу кооптуу деп табылып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги корутунду берген. Бирок аргасыздыктан балдар бул имараттарда билим алууну улантышууда. Классыбыздын бөлмөлөрү тар болгондуктан окуучу менен отурган парта менен досканын аралыгы араңдан зорго 1 метр гана чыгат. Мүмкүнчүлүгү эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Кече жакында дагы биздин жогорку жаңы өзүбүздүн депутатыбыз Маткенов Айбекке кайрылдык эле келип, көрүп, таанышып кетти. Агай мектебибизди көрдүк. Быйылкы жылда курбасак болбойт экен деп кетти. Албетте, бул мектепте спорт зал, сынак өтүүчү жайлар такыр жок. Маданий тарбиялык иш-чаралар, чогулуштар класстык бөлмөлөрдө өтүлүп келет. Ушундай шартта билим алган окуучулар жаңы мектептүү болуу кыялын жашырышпайт. Бул мектептин тардыгынан кичине окуу процессине жаман таасирин тийгизет, бирок мектептин жетишкендиктери жакшы. Ал эми биздин эңсеген мектеп бул бизге деле мындай чоң мектеп курулса, анан кийин мектептерде бардык шарттары бар, бөлмөлөрү чоң, кеңири жана сынактар өткөзүүгө чоң актовый зал жана спорт зал болсо жакшы болмок. Садыр Жапаров Нуркожоевичтен суранабыз, бул бизге деле ушундай мектеп курууга жардам беришин өтүнөт элек. Атабеков айыл өкмөтүндө жайгашкан Жанбай Узаков атындагы номер 69-орто билим берүүчү мектеп 2 корпустан турат. Имараттар 120 орунга ылайыкталганы менен учурда 16 класс комплектиси 3 нөмөт менен окушат. Тагыраагы аталган мектепте 401 бала билим алат. Башталгыч класстар үчүн ылайыкталган бул имарат 1933-жылы мектеп болуп негизделген. Учурда 3 окулканасы болгону менен мектептин талабына жооп бербейт. Башталгыч класстар окуган мектептин имараты кооптуу абалга кептелген. Пайдубалында жаракалар пайда болуп, көчө баштаган. Өз алдынча улам оңдоп түзөп, айнектерин тосуп, тар бөлмөлөрдө сабак өтүү мугалимдерге көнүмүш адатка айланган. Бул мектептин директору 10-жылдан бери аракет кылып тур. Биз 90-жылдан бери аракет кылабыз бугачы. Бул элдин деле бар үмүтү ушул Мундуз айылы боюнча бир гана мектеп. Башка проблемабыз биздин эсибизден чыгып калган. Ушу балдарыбыздын келечеги деп ушул мектеп үчүн гана жан күйдүрүп келе жатабыз. Эми нар жагынан мүмкүнчүлүк болбой ушул күнгө чейин жетип келдик. Мындан ары кандай болот эми мезгил көрсөтөт. Мектепке спорт зал куруу үчүн айыл өкмөт тарабынан жер бөлүнүп берилген. Бирок каржы маселесинен улам курулбай калган. Учурда мектеп спорт залга эле эмес, жаңы имаратка муктаж болуп турат. Быйылкы жылда Кудай кааласа шуну бюджетке киргизип туруп, ушул жерге жаңы мектеп башталат деп айтышты. Уктук, ошол боюнча азыр сүйүнүп турабыз. Мектеп директору менен күндө эле байланыштабыз. Бир директору дайыма келет, бирок эскилиги жетип калгандыгы үчүн бизди да колубуздан келбей калып атат убагында. Атабеков айыл өкмөтүндө 30 миңге жакын калк жашайт. Аймакта 10 мектеп бар. Алардын экөөсү толук эмес, орто мектептер болуп саналат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.